Анда 6-числого келсек. Миссиясы 6 болгондо бул адам кандай тагдырда жүрөт, Миссия 6-га биринчи эле элдерди акча кызыктырат. Биздин азыр адамдар материалдык байлыкты биринчи орунга коюп коюшкандыктан, мен байымбы, мага жеке суроолорду көп беришет, анан мен байымбы эле дей беришет. Байсың деп койсоң деле өнүкпөйт, байбайсың десең деле өнүкпөйт. Себеби Миссия 6 байыт да өзүчө. Байыт деп койсоң ошо боюнча өнүкпөй жатып калат алар. Мен асмандан түшөт турбайбы депчи. Себеби Миссия 6-га Кудайымдын сүйгөн энергиясы Миссия 6 болгондо Кудайым колдоп, көп оңой жолдор менен акча келе баштайт да. 33-төн кийин ким 6 болсо. Анан ал ошого көнө түшөт. Кыныгын алып, мага жөн эле келе берет экен деп, комфорт издеп калат. Бардык жерден өзүнө. Жумуш кылбай эле, мага комфорт түз, мага жагымдуу сөздү айт, мени сүй, мени кара деп эле жакка белиндегилерди жүдөтүп, үй бүлөсү менен уруш башталат. Бала чака кызылдап атат, мага тынчтык жай бер. Жубайынан дагы ошону талап кылат, үнүң деле жакпай калды. Чеснок жеп алдың, нараак тур деп деле. Эч нерсе жакпай баштайт да. Комфорт издеп эле өзүнө гана күл тартат да, бул дагычы өзүнө гана. Тиги жакпады, аны менен дос болбойм, тиги мынтип калды, аны менен жашай албай калдым деп эле мамилелерди буза баштайт. Аябай түшүнүкпөстүк пайда болот. Түшүнүп келатып эле 6 болгондо түшүнбөй калат. Бул ошол миссияда жүргөндө ушундай жумуш жасайт да, кыймылдарды. Бирөө менен аябай комфорттуу мамиле түзөт өз пайдасы үчүн. Ушундай пакта коет да, ушундай пакта коюп, мамиле түзүп, кашы көзүн карап сүйлөйт, баары жалган да. Бул цифраларды билип алсаң, адамдарды калп сүйлөйт, ичиндеги цифра сүйлөйт экенин билесиң да. Ушундай үндөрү да кооз чыгып, ушундай жагымдуу сүйлөп, сага өзүнө бирдеме өндүргүчө эле ушинтип турат да, алгычакты. Ошондуктан аларга көп акчаны алып, 100% акчалуу болуп кетишет дагы, ошодон бузулушат. Ашыкча излишество болуп кетет да, ашыкча неме болуп, анан түшүнбөй калышат дагы, анан мамилени бузуп алышат. Булар психология жаатына өтүп, булардан күчтүү психологдор чыгат. Психология жаатына өтүп, мамиле, карым-катнашты жайына койгонду үйрөнүш керек. Трансформация болмоюнча алар бир дана менен мамиле түзө албайт. Баардыгын эле жагымсыз мага деп кете берет да, ыңгайсыз. Балам дагы мага ыңгайсыз мамиле жасап атат, бекер эле бала төрөпмүн, бекер эле ушул менен турмуш курупмун, мага ыңгайсыздык жаратып атат, бекер эле мен ушул жерде иштепмин, бул коллектив мага жакпай атат, дей баштайт да. Бул бузулган дагы Миссия 6-да. Өнүккөндө, өнүгүп атса, аябай пактаны коюп, мамилени түзүп, бардык жерден бар жокту өндүрүп чыгып кетет, баары тутулат. Миңизде болсо, эрте эле эч ким менен мамилеси жок, эрте эле ичип, аракка түшүп кеткен адам болот, эрте эле. Плюс дагы болсо, ол бузул электе көрүп атат, элдер суктанат, укмуш кетип атат деп, баары ал деле аварияга учурайт. Трансформация болуш керек, баары келип. Ошондо алар өтө күчтүү психологдор, адамдын мамилесин жакшы түшүнгөн, өзүнө комфорт эмес, башкаларга комфорт түзө алган адамдар болот. Чыгармачыл, укмуш, жаңы нерселерди жараткан, адамды түшүнүп, аябай жараткан, мудрость иштеген адамдар болот да. Миссия 6, мисалы үчүн, Алла Пугачева ырларды жаратып, атпайбы, ошондой чыгармаларды жаратып, коомго мамилелерди бириктирген адам болот да. Комфортту өзүнө эле эмес, башкага дагы түзүш керек бул адамдар. Миссия 6-лар. Жети болгондочу? Миссия 7 болгондо бул дагы трансформация кылганы келген да. Жалпы коомчулукту. Өнүкпөгөндөр көп болгондуктан, Миссия 7-лер бардык жерде кризис кылып жүрүшөт. Кайсы үй бүлөдө, кимин жанында болсо, ошол жерде кризис толугу менен камсыз болгон да. Себеби Миссия 7 өзү сезбейт кризисти. Жанындагыны ушундай кризиске киргизет. Жанындагы адамдардын тынымсыз аң сезимине күч келип турат да. Демек, ал аң сезимине күч келген адам жаны болсо окуп трансформация болуш керек ошо Миссия 7-нин ыргагынан чыгыш үчүнчү. Чыкпаса ал да кошо кетет да. Кризиске түшүп кетишет бардыгычы. Миссия 7 деле акча алганы келген, Миссия 7-ге деги эле бир тыйын карматпайт. Жараткан -200%га чейин карызга батат аябай.
ушунчалык үй жайынан ажырап калышы мүмкүн жашынын аягына барганда, жашоосунун аягына барганда, өзгөчө турак жайдан өтө көп проблемалар жаралат. Жапа чегишет миссия жетилер. Себеби миссия жетиде турганда адам ушундай ойлонот: мен укмуш идеалдуу адаммын, мен укмуш жакшы сүйлөп атам, мен гениалдуу сүйлөп атам, мен өтө руханий жактан өнүккөн адаммын, элдин баары мени угуш керек, мен гана ушул нерсени түшүнүп атам дейт да, ашыкча чектен чыгып ишеним, ашыкча өзүн жогору баалап алат. Сверх эгоисттер да. Ошол энергия келет да миссия жетидечи. Ошол энергия анын өзүнүн жашоосун кризиске бүтүндөй салып коет. Эгерде ал трансформация болбосо, ошентип эле материалдык жактан эч нерсеси жок калат. Мисалы караңыз, башында акыл саны 2 болсо, ал аябай жакшынакай кой оозунан чөп албаган супсулуу кыз же жигит да, баарын угуп түшүнгөн, ушундай жакшы. 33-кө келгенде 7 болуп калдыбы? Ал эми оозуна келгенде сүйлөп, бетке чаап айткан адам болот. Туура айтат өзүчү. Гениальность бар да, туура айтат. Себеби ал агрессивдүү, ал трансформация кылганы келди да. Кризиске киргизип сени көтөрөт да. Же адамгачы кризис, же мүмкүнчүлүк берет, же чындыгында кризис берет да. Миссия жети ошондой адам. Эгерде сен өнүгүп кетип аткан болсоң, миссия жети сени кризис көтөрөт. Сен өзүң бузук болсоң, миссия жети келип акчаңдын баардыгын алып, энергияңдын баардыгын алып, сени хаоска киргизип коет. Ал өнүккөн учурда кандай болуп калат? Өнүккөн болгондо ол миссия жети, ал миссия жетиден чыгат. Андай башаламан сүйлөп, ар жерде жүрбөйт. Бир иштин башын аягына чыгарбай эле баштап, таштап, ар ким менен башаламан мамилелерди жасап жүрбөйт ал. Ал өтө гениалдуулукка ачылып, коомду укмуш сонун трансформация кылып, күчтүү жетекчи болуп, стратег болуп, элдин баарын артынан ээрчитип жүргөн общество, коомчулук ансыз жол таппай калган адам болот. Шамчырак болуп, баардыгына өзүнүн стратегиясы менен жол көргөзгөн адам болот да, жетекчи болуп чыгат. Күчтүү болуп чыгат. Азыр ал жетекчи болбой эле хаоста жүрөт да, бардык жерде аны баштап, буну баштап, таштап, кайерге барса эле баштап, таштап элечи. Үй бүлөнү даңтарат, бизнеси даңтарат, өзүнүн жайын таппай эле сферасында өзүн таппай атат. Алла таала менен байланыш жок миссия жетидечи. Ал качан трансформация болгондо Алла таала менен байланыш болот. Стратегия иштелип чыгат, ал адамдын энергиясы структурировать этип мындай бир тарапка ага баштайт энергиячы. Ошондо ал өтө күчтүү жетекчи болот. Көп адамга жол көрсөткөн, көздүү, жолдуу, өтө күчтүү гениалдуу адам. Ол ойчул, жетекчи, укмуш сонун чыгат. Канчалык азыр тапшырмасы кыйын болсо, ошончалык күчтүү адам чыгат да. Бул ошондой энергиясы бар, кудурети бар да. Ошол энергияны башкара албагандыктан башаламан болуп, чаржайт болуп сүйлөп жүрөт да. Энергияны башкара албагандыктан ал трансформация боло элек. Миссия жети ойлогонуна дароо жетет да. Кайсы сферада болсо деле. Анан ошодон көп кетет да, ал дагычы. Мен кыйын экен, мен мынаны үйрөнүп алдым деп. Ал үйрөнгөнү, ал жөн эле бир күчтүү массажист болушу мүмкүн, күчтүү мугалим, врач ушул эле ал. Алымызды кыйынсыбай эле койсун алчы. Ал чыныгы ичинен трансформация болгондо гана анан көсөмдүгү ачылат. Миссия жети болбосо бардык жерде жалган сүйлөп эле үй бүлөнүн санын көбөйтүп, сүйгөндүн санын көбөйтүп, бизнестин санын көбөйтүп, алып жулуп эле кызарган жерде жулуп алып, анан кайра ким аны мактап койсо ошого ыргытып эле басып жүрөт да, акча калбайт да. Калбайт. Кандай кыйын болбосун, академик болобу, убактынча байып барып туруп аңтарылат да, миссия жети. Трансформация бардыгы болуш керек. Бардыгы өнүгүш керек. Ар бир жан өзү үчүн өнүгүш керек, жоопкерчиликти өзү үчүн алыш керек. Чектелбеш керек. Миссия жети мындай идиште отурат да, хаос болуп атат да.